вакытты ысырап кылган, нанды ысырап кылган, сууну ысырап кылган, акчаны ысырап кылган бул өтө чоң зыянкечтикке алып барат да. Ысырап дегени не дегени? Мисалы, вакытты ысырап кылган дегени отуруп алып такыр пайдасы жок сөздөрдү сүйлөп отуруп. Вакытты ысырап кылдың, текке кетирдиң. Ошонун ордуна бир китеп окусаң болот эле, спорт менен машыксаң болот эле, бир ата-энеңе жардам берсең болот эле. Жок, жөн эле отуруп экөөсү футбол ойнодуң, макул, жакшы, спорт менен машыктың. Футбол ойноп бүтүп, келип отуруп алып, футбол жакшы болду, жана сен тепкенде жана тоса албай калды го, гол болду го, ошо. Азыр эле ошону экөөң ойноп келдиң го, аны сүйлөшкөнүн эмне пайдасы бар? Вакытты ысырап кылбаш керек. Билесиңерби, бейишке кирген адамдар, элестет, адам бейишке кирип алды. Жыргал да, турабы? Бейишке кирди, проблем жок. Жыргал. Кудайга шүгүр дейт. Бейишке кирген адам дагы бир нерседен өкүнөт экен да. Дүйнөдө бекер өткөрүп койгон вакытына аттиңай. 2 саат отуруп алып бекер сөз сүйлөгөн ордуна бир жакшы иш кылсам пайдасын бүгүн көрбөккө. Ошого вакытты эң кымбат нерсе бул дүйнөдө вакыт. Эмне келбедиң десе, акчам жок эле деп айткандар аз, вакытым жок эле дейт. Вакыт таппай калдым. Вакыт өзү, кээ бир адамдар эмне дейт? Ой, вакыт аябай кыска, күндөр кыскарып калды. 24 саат, ошол 24 саат. 100 жыл мурда дагы 24 саат эле, бүгүн деле 24 саат. Эмнеси кыскарды? Же 1950-жылдары бир түн күндө 24 саат бар эле, бүгүн ошол 20 саат болуп калды. Жок. Болгону убакытты туура эмес колдонуп алып, берекесиз кылып койдук да. Ой, вакыт кыскарды, кыскарган жок. Эртең менен, таң эртең туруп, саат 4:30 багымдатты оку, 4:30-дан 8-9-да жумушка барганча 4 саат вакытың бар. 3,5-4 саат вакыт бар. Мына вакыт. Кааласаң чуркап спорт менен машыксаң болот. Кааласаң үйдө бир жумуш кылсаң болот. Мектеп сабагына даярданса болот. Китеп окуса болот. Тамак жасап, тамак жесе. Мына вакыт. Анан эле саат 9-да жумушка же мектепке бара турган бала. 9-да барасыңарбы мектепке азыр? 8-де. 8-де мектепке бара турган бала 7:30-да турсаң, анан шашыласың да анан. Вакыт кыскарды дейсиң да анан сен. Уктап жата бербей, саат 4:30-да турган адамга мына вакыт. Кене. Ошого вакытты ысырап кылбаш керек. Акчаны ысырап кылбаш керек. Акчаны кандай ысырап кыласың? Мисал, сага ручка керек. Бир ручка бар 20 сом. Бир ручка бар 35 сом. Анан бир ручка бар 200 сом. Не 200 сомдук ручка өзү жазабы? Же кооз жазабы? 20 сом, 35 сом менен иш бүтөт экен, жок 200 сом коротуу бул ысырап. Бул чындап эле ысырап. Сен ошол 200 сомго макул 20 сомдугун алба. 35 сомдугун ал. 50 сомдугун ал. Бирок 150 сом сенин жаныңда акча бар го. Эмнеге бүгүн жок, акча жок? Себеби ата-энеңер силерге бергенди ошол бойдон баарын иштетип саласыңар да. Аяп. Кичине орунду иштетсең, дайыма жаныңда каражат болот да. Балмуздак 25 сомдугу дагы бар, 35 сомдугу дагы бар,
150 сомдугу дагы бар. Сен 25 сом, 30 сомдугун ал. Болду. Мындай куюп берет го. 30 сом, 35 сом. 100 сом, 150 сомдук мороженое жесең, ысырап болот бул. Сен 30 сомдук мороженое ал, 5 күн мороженое жейсиң. Балмуздак 5 күн жейсиң. 150 сомдукту алсаң, бир эле жол жейсиң. Өзү бир нерсени мындай байкасаңар, кымбат нерсе берекесиз болот. Кичине болот, аз болот. Арзан нерсе бар го, берекелүү дагы болот. Эми арзан дегенде эми өтө эле начар эмес. Да байкап карап көрсөң, пайдалуу, жагымдуу, берекелүү нерселер өзү ар бир адамга доступн эле, арзан эле. Ошого каражатты ысырап кылбаган адам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дегенде, хадистечи: "Ла алама ни'тадал". Орточо каражат кылган адам эч качан кедей болбойт деген. Акчасыз калбайт деген. Мисалы, бут кийим алам дедиң, атаң сага 2000 сом берди. Сен 1950 сомго бут кийим алба да. Карап, кичине арзанырагын, бары бир ошол бут кийим менен топ тебесиң да, туурабы? Сапаттуусун. Кымбат болгон нерсе сөзсүз сапаттуу деген эмес. Кээ бир нерселер болгону жазуусунун себебинен, паланча бренд болгон себептен эле кымбат. Ошого жашоодо ысырап кылбай аракет кылыш керек. Мектеп, базарга барганда бир канча жерден сурап, салыштырып, анан сатып алууга үйрөнсөңөр, азыртадан, ушул жашыңардан кичине акчаны туура колдонууну, ата-энеңер мээнет кылып, аракет кылып, акча табып, силерге берип жатат. Милдет кылбайт. Силер үчүн ошол иштеп жатат. Бирок ошону дагы эгер силер ысырап кылбасаңар, берекеси силерге да болот, ата-энеңерге да болот. Бул Аллах Тааланын түзүп койгон бир сонун эрежеси. Ысырап кылдың бу жок. Сенден дагы берекет кетет, үйдөн дагы берекет кетет. Эгер кичине үнөмдөп, кичине орточо, макул, эң жөнөкөйүн болбосо дагы орточо каражат кылсаң, берекет болот, дайыма бар болот, жок болуп үзүлбөйт. Аталарыбыздын бир өтө сонун макалы бар. Ким эсинде болсо айтсын. Ушул тууралуу эмне деген ким макал билет? Журканыңды карап, бутуңду сун. Уккансыңар ушундай макал? Эгер сенин төшөгүң кыска болсо, бутуңду узун кылып чозуп алсаң, бутуң чыгып калат да. Анан тоңуп калат. Мүмкүнчүлүккө жараша каражат кыл деген. Адам жөнөкөй нерсе сатып алгандан уялбаш керек. Сапаттуу болсун. Ошого убакытты ысырап кылбайлы, ана айттым. Каражатты да ысырап кылбайлы, такыр. Ысырап кылба. Ата-энебиз бизге берет. Анан дайыма эле көп сурай бербегиле. Ошо бергенине канаат кылып, рахмат, разы болуп, рахмат айтып, анан иштеткенде курсагың ток болсо деле бир нерселерди алып жей берген. Курсагың ачса, макул, бисмилла, алып же. Бирок курсак ток, балдар мороженое жебейлиби? Жүр жейли. Жеп бүттүң, жарым сааттан кийин кайра мороженое жебейлиби? Жүр жейли. Бул мороженое, бул жеп курсак тойгозо турган нерсе эмес да. Күн ысыкта кичине бир муздак нерсе жеп сергип ала турган эле нерсе. Курсак тойгозо турган нерсе эмес. Ошого үнөмдүү бололу.
Жарайбы? Үнөмдүү адам, берекелүү адам. Демек, вакытты, каражатты ысырап кылбайлы, андан кийин сууну ысырап кылбайлы. Даарат алганда, жуунганда, суу ичкенде, кыскасы сууну ысырап кылбаш керек. Нанды ысырап кылбаш керек. Таштандыга таштап коюп, ысырап кылбаш керек. Үнөмдөп үйрөнгөн адамга Аллах берекет берет. Башкалар менен дагы бөлүшкөн, ысырап кылбай. Сатып алдың, макул. Ошол кийимди дагы ысырап кылбаш керек. Кандай? Кийим бар, үстүнө кайра эле алып жатасың да. Бар го сенде? Жок, ал былтыркы. Былтыркыны быйыл кийсе, эмне күнөө болобу? Жок, уят болобу? Жок. Не болуптур былтыркыны кийсе? Мурда аталарыбыздан сурасак, чоң аталардан сурасак, бир үйдө, мисалы, элдерде көп балалуу болот эле. Бир үйдө мисалы бир баласы төрөлдү, ошого кийим сатып алат. Анан ошол бала чоңойгон сайын ал балага кийим сатып алышат. Анан Аллах Таала экинчи перзент берип, экинчи уулу төрөлсө, эмнени кийет? Байкесинин кийимдерин кийет эле. Азыр бул нерсе бир аз азайган. Байкесинин кийимин кие турган инилер аз. Жок эмес, бар, бирок аз да. Иниси дагы эмне дейт? Жок, мага дагы жап-жаңы алып бериңиз. Бар го байкеңдики муна. Жок, ал байкемдики. Анан мурда ата-энелер балдарына кийим алып бергенде кичине чоңурагын алып берет эле да. Эмнеге? Чоңойгондо да кийесиң депчи. Ошого макул. Кийим кечени да ысырап кылбаш керек. Таштандыга жарактуу кийим, баш кийим болсун, бут кийим болсун, жарактууну таштандыга таштабаш керек. Ысырап болот. Эмнени кордосо, ошого зар болот адам. Эмнени кордодуңбу, ошого зар болот. Зар болот деген эмне деген? Ошол нерсеге анан жетпей калат да. Ошого кордобойлу. Атаң айтса, сага кийим алып берейинби? Жок, ата кийимим бар. Былтыркы кроссовкам жап-жаңы эле. Анан футбол ойногондо дагы, футбол деген билесиңер, топ тебиш керек, жерде эмес. Мен таң калам, жап-жаңы эле кроссовка алып берсе, бут кийим алып берсе. Анан бир айдан кийин караса эле оозу ачылып калган. Топту тепсеңер андай болбойт. Же жер тебесиңер, же таш тебесиңер, же варатаны тебесиңер да. Бири-бириң бутуңарды да теппегиле. Топту тепкиле. Ошого абайлап. Кээ бир балдар мектепте жана дене тарбия сабагы болгондо кроссовка кийет дагы, мектептен үйгө келгенче жолдо таштарды тебип келет да. Жолда эмнени тапса ошону тепкенче үйгө келет. Үйгө келип караса, ал бут кийим темирден эмес да. Албетте болот, айрылат да анан. Туурабы? Ошого топ тебели. Көчөдө жаткан баклашканы, көчөдө жаткан бир ташты, дагы бир демкени теппе. Өзү ошондой балдар топ тебе албайт да. Топ тебе албагандыктан анан көрүнгөн нерсени тебип ойнойсуңар да. Ошого кичине үнөмдүү болуп, дене тарбия бүттү, бут кийимиңди чечип, баштыкка салып, башка бут кийимиңди кийип үйгө кел. Демек, бар кийим кечени дагы ысырап кылбайлы. Бар нерсе үстүнө кайра эле ала берген, бул ысырап болот. Ошого үнөмдүү адам эч качан кедей болбойт деп айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Бул менин сөзүм эмес. Бул дагы бир жөнөкөй адамдын сөзү эмес. Бул сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү. Ла алама ни'тадал. Үнөмдөп каражат кылган адам эч качан бирөөгө көз каранды болбойт. Аллах сактасын бирөөгө муктаж болуп, көз каранды болуп калуудан. Ошого иншаллах жашоодо эмне бололу? Үнөмдүү бололу. Бир буюмду көпкө колдонууга, анан
жакшы колдонууга аракет жасайлы. Ал эме болсун, мектепке мисалы сумка көтөрүп барасыңарбы? Жыл сайын 1-сентябрда жаңы сумка алыш шартпы? Жок. Мисалы биз дагы мектеп окуганбыз. 5 жыл эң азында bir сумканы көтөрүп барат элек мектепке. Эң азында. Азыр мына алдыбызда 1-сентябрь. 1-сентябрь болгондо ата-энелерди карасаң, мал сатып, коюн сатып, музоосун сатып, балдарга кийим алып бериш керек. Балаңыз быйыл 1-класска барабы? Жок, 5-класска. А былтыркы сумкасычы? Аны көтөрбөйм деп атат. Неге? Bir макал бар да, эркек кишиден эшек үркпөсө эле болду. Анча жасаныштын не кереги бар сага? Аланча сумка окуй турган бала барго, негизи окуй турган бала жаңы сумка жыл сайын албайт ал. Ал окууга аракет кылат. Окууга көңүл бурат. Ошондуктан былтыркы сумкаларды эгер жакшы колдонсоңор, bir канча жыл колдоносуңар. Кыйнабагыла ата-энелерди. Кайра эле кыйнай бербегиле. Макулбу? Кыйнабайбызбы иншалла? Үнөмдүү болобузбу? Иншалла. Ошондо ата-энеңер силерден разы болот, өтө сүйүнөт, кубанат. Кайсыл баласынан ата-энесине жакшылык жетип турса, жеңилдик жетип турса, ата-эне ошол баласын башкача жакшы көрөт да. Эми бардык балдарын жакшы көрөт. Ата-эне өзү балдарынын бирин дагы жек көрбөйт. Балдарына эч качан душман болбойт. Болгону ата-энени кыйнап койбош керек да. Мисалы bir адамдын 2 уулу бар. Bir уулу өтө үнөмдүү. Алып берген нерсени ушундай абайлап, жакшылап, бут кийимин кийип үйгө келгенде тазалап, арчып, ылай болуп калса жууп, жакшы сактап кийет. Экинчи уулу болсо такыр, жакшы иштетпей, жакшы колдонбойт. Бут кийимин тазалап да койбойт, сууга дагы кирет ошол бут кийим менен ташты дагы тебет. Кыскасы 2-3 айда дегенде бут кийим жок. Анаркы баласы 1 жыл бою ошол бут кийим менен, кийинки жыл кайра эле ошону. Ата-эне экөөсүн тең жакшы көрөт. Бирок болгону бул экинчи баласы ата-энесин кыйнап коюп жаткан болот да. Ата-энени кыйнабайлы. Ата-эне бизге кайра бут кийим алып бергенден, баш кийим алып бергенден, же дегиле бир нерсе алып бергенден милдет кылбайт. Мен сага алып берип атам, мына ошону жазып коюп атам, кийин төлөйсүң дебейт ата-энечи. Болгону биз кыйнабайлы да ата-энени. Билесиңер, бүгүн акча табыш канча кыйын. Канча иштейт ата-энелер акча табуу үчүн, билесиңерби? 1 ай бою, макул, 1 айда 4 жума эс алсын, 26 күн иштейт, 26 күндөн кийин анан барып айлык алат. Эми ошол айлык алганда, ошол айлыкты бир керектүүрөөк нерсеге иштетсе канча сонун айлык ала элексен, мага бул керек, мага тигил керек десең, жок дебейт, алып берет. Бирок болгону кыйнабайлы биз. Ата-энени кыйнабайлы. Алар деле акча чогултсун ата-энебиз дагы. Ошол чогулткан акчалары баары бир силер үчүн. Силерге алып берет, силердин окууңар, силердин кийим кечеңер, эртең чоңоёсуңар, силерди үйлөгөнгө ошол акчаларды иштетет. Үйлөйт десе сүйүнүп кетпегиле, азыр үйлөбөйт. Анан чоңойгонуңарда. Кыскасы кыйнабайлы ата-энени. Анан кээ бир балдар ата-энеси тым эле өмүрүндө эчтеке алып бербегендей тарынат алып бербесечи. Мисалы, мага кроссовка алып бериңизчи дейт. Балам азыр ошол мурунку кроссовкаңды эле кийип жүрө бер, азыр акчам жок десе, отуруп алып ыйлайт баласычы. Жинденет. Өмүрү бир кроссовка алып бербегендейчи. Андай кылбайт. Мүмкүнчүлүгү болгондо алып берет. Паланчада бар экен, анан мүмкүн паланчанын атасынын айлыгы көп. Алардын акчасы көп. Ал ай сайын жаңы кийим алса болот. Менде андай мүмкүнчүлүк жок. Ошо кыйнай бербе да. Жарайбы? Ата-энелерибизди кыйнабайлы. Силер макул
8 жаш, 9 жаш, 10 жашта болгонуңарда мен мындай дебейт элем. Макул эми жаш бала түшүнбөйт. Бирок силер баарыңар 13, 14, 15 жаштасыңар да жанынан чоңураак туурабы? Эми ата-энени кыйнабаш керек, эми чоңоюп калдыңар. Же дагы эле жаш баласыңарбы? Жок, чоңойдуңар. Хайыр. Макул, ысырапкерчилик тууралуу сөз болду эле. Ошого кошумча айтылып кетти. Убакытты, акчаны, кийим-кечени, тамак-ашты, азык-оокатты ысырап кылбайбыз. Үнөмдөп жакшы иштетсек, Аллах буйрса, ар бир жагынан не болот? Молчулук болот, токчулук болот. Жалпы эл үнөмдүү болсо, жалпы элге Аллах Таала береке берет. Эгер жалпы эл ысырап кылса, анда жалпы эл кыйналат да. Ысырап кылбайт.